Улуттук адабият улуу мурас. Кыргыз элинин көркөм сөз казынасы өтө бай. Жазма, басма, китептик маданият өнүккөнгө чейин руханий азыктын негизги булагы катары элдик ооз-эки чыгармачылык кызмат кылып келди. Элибиздин ооз-эки чыгармачылыгындагы ыр, жомок, уламыштарды Манас эпосуна байланыштуу гана Кенже эпостор деп аталган элдик эпосторубузду айтпаган күндө да бир эле Манас эпосунун өзүндө улуттук жазма адабияттын поэзия, драматургия, көркөм проза сыяктуу адабий жанрлардын жаралышына поэтикалык кыртыш, тажрыйбалык таяныч, өсүшүнө өбөлгө болуп берүүчү көрөнгөлүү көрүнүштөр арбын. Ал эми 19-кылымдын экинчи жарымы, 20-кылымдын башындагы жазгыч акындар Молдо Кылыч, Тоолок Молдо, Нур Молдо, Алдаш Молдо, Ысак Шайбеков сыяктуу кол жазма адабияттын өкүлдөрүнүн чыгармачылыгы улуттук жазма маданияттын өзүнчө бир доору десек болот. Кыргыздын жаңы доор адабияты Октябрь революциясы, социалисттик коом деген саясий көрүнүштөр менен мезгилдеш жаралды. Анан ой жүгүртүү формаларына ээ болуу, реализмдин көркөм ыкмаларын өздөштүрүү татаал диалектикалык процесс экендиги маалым. Ушундан улам жазма адабияты өнүккөн башка элдердин адабий, эстетикалык тажрыйбаларынан үйрөнүү зарылчылыгы келип чыккан. Алматы, Ташкент шаарларында окуп, билим алган жаштар Сыдык Карачев, Касым Тыныстанов, Алы Токонбаев, Касымалы Байалинов, Токчоро Жолдошев, Тазабек Саманчиндер адабият таануу илиминин пайдубалын тизишкен. 1919-20 жылдары Сыдык Карачевдин татар тилинде жазган Үйлөнүүдөн качты, сүйгөнүнө кошула албады, Армандуу 2 жаш, Ысык көл боюнда, Күкүк менен Зейнеп аңгемелери Учкун, Көмөк гезиттеринде, Касым Тыныстановдун кыргыз тилинде жазган Мариям менен Гүл боюнда аңгемеси 1924-жылы Жаш Кайрат журналынын бир нече санына жарыкка чыккан. 1930 жылдары жарык көргөн Алы Токонбаевдин Кандуу жылдар романы, Мукай Элибаевдин Узак жолу, Касымалы Жантөшевдин Каныбек, Түгөлбай Сыдыкбековдун Кең суу романдары кыргыз адабиятынын өнүгүү тарыхындагы алгачкы бийик табандардын башаты болду. Үркүн окуялары, репрессия, ата мекендик согуш, каардуу жылдар жазуучуларды элге кайрат бере турган патриоттук чыгармаларды жаратууга мажбурлады. Кыргыз прозасынын баштоочуларынын бири Касымалы Байалинов Ажар повестинде Кытай жеринде жарты жүгөрүгө сатылып, бирок эркиндикти эңсеп, туулган жерин, элин сагынып качкан кыздын трагедиясын чагылдырып берди. Ошондой эле Жусуп Турсбеков, Жомарт Бөкөнбаев, Кубанычбек Маликов, Алыкул Осмонов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Райкан Шүкүрбеков, Медина Алыбаев адабияттын жанрдык стили, идеялык, тематикалык чеберчиликтин өсүшүнө үлүшүн кошту. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын 12 томдугун даярдап атабыз. Мурда өзүңөр билесиңер, 10 томдугу жарык көргөн эле. Азыр окурмандар аябай өтө көп сурап атат. Анан ошол 2 томдукка биз өзгөчө жазуучунун публистикаларын, мурда кирбей калган маектерин киргизип атабыз. Андан тышкары докладдарын киргизип атабыз, ар кайсы жерде сүйлөгөн. Эң башкысы, мен 2013 жылы тааныштым элем, Мария Урматова көргөзүп, кол жазма түрүндө Чоор жана Жер деген романы кол жазмасын, мына ошону биринчи жолу жарыялап жатабыз да. Адабият улуттук кыртышта гана өнүгүп чыгалат. Анын көп тамырлары болушу мүмкүн. Мындай терең тамырлуу адабият дүркүрөбөсүнүн зор кубатына ээ болору шексиз. Демек, ар ким өз мүмкүнчүлүгүн кем санабай, бардык күчүн искусствонун чокуларына жетүү үчүн жумшоого милдеттүү. Болбосо адабиятта убара болуунун зарылдыгы жок. Ар бир жаш талант чоң художник болууну көздөбөсө, адабият өнүкпөйт. Чыныгы көркөм чыгарма деген чек билбей, түрдүү кишилерди, түрдүү улуттарды суктандырыш керек дейт. Дүйнөгө тилди, кыргызды тааныткан, руханий символду даңазалаган Чыңгыз Айтматов. Анын чыгармаларынын негизги миссиясы адамдык улуу сапат. Ар бир адамдын жан дүйнөсүн арулай турган улуулукту табуу үчүн Айтматовго кайрылабыз. Анын көркөм чыгармалардан башка да эмгектери толо. Улуттук адабияттын өнүгүшү мазмундуу чыгармалар менен сапарылайт. Жазуучулардын калемин курчутуп турган сын пикирлер айтылат. Ага туруштук берүү керек. Сын калыс, жөндүү, ынанымдуу болушу адабиятчынын шыктандыра турган негизги майтарылбас куралы. Ал эми көркөм котормо кандай гана улуттун адабияты болбосун, анын көркөм эстетикалык жактан жаңыланып, дүйнөлүк адабий процесстин жалпы нугунда алгалоосуна салым кошкон руханий, маданий фактор.
Ал сөз чеберлери үчүн адабий мектептин ролун аткарса, окурмандардын дүйнө таанымын кеңейткен азык. Кыргыз акын жазуучуларынын чыгармалары дагы дүйнө элдеринин тилине которулуп, улуттук адабиятты жайылтып, башкаларга таанытып, дүйнөлүк классикалык адабияттын мыкты үлгүлөрү болсо, кыргызчаланып, биздин адабиятты байытып келет. Мына менин колумда творческие портреты кыргызский писателей де орус тилинде чыккан, анан мынакей англис тилинде чыккан эмгектер турат. Буга чейин кыргыз тилинде чыккан эле да. Бул жерде биз 37 авторду биринчи томуда тандап алдык. Касым Тыныстанов, Карачев, Токонбаев, Жантөшев, Сыдыкбек, Велебаев. Мына ушундан баштап кийинки 40-жылдар келген муундар. Анан 50-жылдарда келип чыккан Эралиев, Жусуев, 70-жылдары келип чыккан акын жазуучулар, мынакей Стамов, Кеңеш Жусупов, Жолон Мамытов, Бартыбай Сабакиров, Турар Кожембердиев, Казат Акматов, Куатбек Жусупалиевке чейин баарын айтууга кыйын. Фамилияларын 37 акын жазуучунун портретин илимий түрдө жазып чыктык. Бул өтө керектүү. Биринчиден кыргыз окурмандарга кыргыз тилин чыгарганда бүт жогорку окуу жайларында мектептерде колдонулуп атат да. Анан ошонун зарылдыгынан улам орус тилдүү окурмандарга дагы жеткирелүү деп мына орус тилинде быйыл чыгарып атабыз. Андан тышкары мынакей англис тилинде чыгардык. Ушуну эле анткени Кыргызстандын адабиятына кызыккан чет элдиктер өтө көп да. Түрк тилинде чыгаралы деген оюбуз бар. Колдон келсе Кытай тилинде чыгарып, ушул кыргыз адабиятынын көрүнүктүү өкүлдөрүн чет мамлекеттерге пропаганда кылалы деген оюбуз бар да. Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев, Майрамкан Абылкасымова, Турар Кожембердиев, Жолон Мамытов, Төлөгөн Касымбеков, Ашым Жакыпбеков, Эрнис Турсунов, Казат Акматов, Марбайжиев, Бексултан Жакиев дагы ондогон акын жазуучулар улут сыймыгы болду. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары коомдогу саясий, экономикалык кризис, маданият, адабият чөйрөсүнө терс таасирин тийгизбей койгон жок. Ошентсе да улуттук адабият заман талабына жооп бере алчу чыгармаларды жаратууда алдына ат салдырбаган, дарамети күчтүү, таланттуу жазуучулар менен улуу сапарда уланып баратат. Мыкты чыгармалар өз доорунун чакырыгы үнү, өткөн чак, учур чак, келер чак. Мунун баары адабият аркылуу баяндалат.